Эң аста сары жылан, мына үстүндөгү ак жылан, ошентип өздөрүнүн аттары бар экен. Бул жактарга өзү дагы жазып коюптур, кээ бир адамдарга көрсөтүш максатында. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадистеринде жыланды көрсөңөр өлтүргүлө дейт. Шариятыбызда, динибизде, себеби жыланды көргөн адам чочуйт да. Мен коркпойм деген адамда бир баары коркуп чочуп калат да. Боюнда бар аялдар боюнан түшүп калышы мүмкүн. Ар кандай. Ошондуктан жыландарды караганча кээ бир жылан өрөөнү бар дейт, кээ бирөөлөр жыландын өрөөнү бар атайын биологдор кирет дейт. Чындыгында урматтуу мекендешим, бул уусу бар. Оозун да болгондо дагы. Ошондуктан тили менен эмес, тиши менен иштегендиги үчүн өзгөчөлүгү. Ошондуктан биз Кыргызстаныбызда жыландардын ар кандай түрлөрү бар экен, 5 эмес, 6 эмес, көптөгөн түрлөрү. Кармаган ушул. Эми урматтуу мекендешим, табияттагы болуп жаткан кубулуштагы нерселерди тутуп барып өлтүр деген эмес. Чыгып калса алдыңдан, зыян берсе. Ошондуктан табиятта берилген жакшыбы, жаманбы, кээ бир оозунда, кээ бирөөлөрдүкү артында ар кандай зыян бериши мүмкүн. Бирок табияттан келип сага зыян бербей, сен дагы барып зыян бербе деген маселе. Ошону айткым келди, урматтуу